ошол бирибизге общение кылып берсе мындай. Берилген ар бир образды ийине жеткире аткаруу менен бирге ырчылык өнөрдү аркалаган Максат Байзаковдун маданият чөйрөсүнө аралашкандыгына быйыл туура 16 жылдын жүзү болду. Бул аралыкта ондогон кейипкерлердин образын жараткан талант адамдардын көкүрөк көдөнүндө сакталган кулк мүнөзүн көрүүчүлөргө таамай жеткире билүү театр кызматкерлеринин башкы максаты дейт. Маданият мен үчүн элдин руханий дүйнөсүн көтөрүү. Маданияттын кызматкерлери, маданият өзү элди агартуу деп эсептесем болот. Элдин жан дүйнөсүндөгү бир сакталып жүргөн өзүнүн көдөнүндөгү бир бугу болобу же сүйүнүчү болобу, ошону биз менен тең бөлүшүп, көрүүчүлөр менен тең бөлүшүп, көрүүчүлөр бир жакшы рахат тартуулап дегендей, же болбосо ичинде бугу болсо ошону чыгарып дегендей ниетте кылабыз да. Маданият тармагынын ысыгына күйүп, суугуна тоңгон Максат Байзаков бүгүн маданияттын мыкты кызматкери төш белгисине ээ болду. Ал эми өмүрүн журналистикага арнаган Тынчтык Султанов 35 жылдан бери калктын маалымат менен камсыз кылып келет. Бул аралыкта аңгемелерден турган 5 жыйнакты чыгарып окурмандарга тартуулады. Союз доорунда сөзгө маани берилсе, эгемендүүлүк жылдары баркы кетти, эми кайрадан калыпка келчү мезгил баш баккандай дейт. Садыр Жапаров президент болуп келгенден бери ушуга үмүт жанып калды да. Бир кезде барыбыз эле аралашып эле жакшы жазсаң деле эчтеке жок, жаман жазсаң деле эчтеке жок. Мисалы үчүн Союздун убагында критикалык материалдарды жазганда сразу ошол бюродо же болбосо кандайдыр бир жетекчиликтер тарабынан текшерилип, анан ошолор жаза колдонулчу. Ал эми кызматтан алып ийген учурлар болгон. Көп эле аны мен баарын айтып отурбайм. Эми азыр жазып аткасыңбы эч кимдин иши жок болуп келатат да. Анан эми ушул жаңы президентибиз ушул маселелерге чекит коет болуш керек деп мен үмүттөнүп атам. Маданият, басма сөз жана маалымат кызматкерлеринин кесиптик күнүнө карата Муратбек Рыскулов атындагы Нарын академиялык музыкалык драма театрында салтанаттуу иш-чара өткөрүлүп, тармактын алдыңкы кызматкерлерине сыйлыктар тапшырылып, куттуктоолор жолдонду. 4-чү бул бийликтин бутагы болгон журналисттерибиз жана маданият кызматкерлерине башка тармактарга караганда да өтө көңүл бурушубуз керек. Бул боюнча президентибиз Садыр Жапаровдун дагы эң биринчи чыккан указы дагы ушу инсандын руханий адеп ахлак өнүгүү багытындагы чыккан указдарынын бири. Ошол себептен биз президентибиздин саясатын колдоп, маданият тармагына өтө мындай аяр мамиле кылып, жакшы көңүл бурушубуз керек. Майрамдык иш-чара өнөр адамдарынын катышуусундагы концерттик номерлер менен коштолуп жыйынтыкталды. Чапара Садыкказиева, Жеңиш Абдулдаев, Өлкө Деми, Нарын шаары.